Соңку вакыттарда үйдөн чыксам эле башым ооруйт. Күн ысык болгондо баш оорум козголуп калат. Же болбосо бир жака барып келгенде менин башым ооруп калыптыр деген даттанууларды көп эле угуп жүрөбүз. Адам баласынын башы эмнеден улам ооруйт? Кантип баш оорудан сакайсак болот, же болбосо баш оорунун алдын алсак болот? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногун мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Айжамал Төлөнбаева, Нейролайф медициналык борборунун функционалист, дарыгер, неврологу келип отурат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эгерде сиздерде дагы бүгүнкү тема боюнча кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 032 22 код аркылуу 72155 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда эң алгачкы суроону сизге берсем, күн ысыкта ушул көп даттанууларды угуп калабыз да, башым ооруду деген. Адам баласынын башы эмнеден улам ушул күн ысыкта ооруп калат? Негизи баш оору бул бизде жашоодо көп кездешет. Бул ооруга негизинен Кыргызстан мамлекетин алсак 18% эсептелинет. Аларды жакшы түшүндүрүп бериш үчүн тиги баш ооруну экиге бөлүп койсок болот. Бул биринчилик же экинчилик деп. Биринчиликке ошол эле мигрень, сиз айткан шакый, головная боль, напряжение же кластер оорусу кирет. А экинчиликке бул ошо баш сөөктүн жаракаттары, кан аздуулук, кан басымдын жогорулап же ылдыйлап турушу, стресс, остеохондроздор, ошондой көптөгөн себептер болот. Негизинен өзү баш ооруга бир 2000ден ашуун себептери бар. Анын баарын айтып отурсак көп убакыт алып калат. Ошо негизгилери азыр айтылып өткөн себептер. Жакшы. Тема боюнча маегибизди улантсак, шакый илдети же болбосо мигрени. Бул кандай, ушул боюнча айтып берсеңиз? Шакый деп, муну бизде медицинада мигрень деп коет, эл арасында шакыйна деп коебуз. Шакыйна бул неврологиялык дарттуу эсептелинет. Бунун бир өзүнүн характеристикасы бар. Бул деген баштын жарым бөлүмү оорушу. Анан ооруганда бул аябай каттуу, лукулдатып деп коет бизде кыргыздар. Ошентип оорусу келип чыккан. Бул оору көбүнчө көз тараптан тартып, желке сөөгүнө чейин жетет оорусу. Анан бул сааттык узактыгы боюнча 2 сааттан 72 саатка чейин оорушу мүмкүн. Дагы ошо дүйнөлүк ВОЗ деп коет, Всемирная организация здравоохранения деп, ошол жака, ооба, саламаттык сактоо уюмуна 19 дарт киргизилген оору. Ошонун арасында бул шакыйда кошулган. Анан дагы бир мисал келтирип кетсек, вот Великобританияны алсак, ал жакта бир 2,5 миллиондон ашык каражатты именно ушул шакый оорусу менен ооруган адамдарга бөлүп берет. Себеп дегенде бул аябай, кандай десек, ден соолукка терс таасирин тийгизип, жумушу менен алектенгенге тоскоолдук кылат. Ошол себептен ушундай маалыматтар. Жакшы. Маалымат булактарын карай турган болсок, көбүн эсе бул илдетке ушул аял кишилер көп кабылат экен да. Аял кишилер ушул башым ооруду, ушул мигрен болуп калыпмын деген даттанууну көп айтат экен. Эмне үчүн? Себептенде бул аял кишилер ай сайын баарыбыз билгендей этек кири келет дегендей өзгөрүш болуп турат, организмде гормоналдык өзгөрүш. Анын эң негизгиси 1-2 зат бөлүнүп чыгат, бул простагландин дегендер. Ошол заттар баштын кан тамырын кеңейтип, терс таасирин көрсөтөт. Ошол себептен айына бир оорушу мүмкүн. Аялдарда көп кездешет. Анан статистика боюнча карасак, шакый оорусу аялдарда көп кездешет, эркектерге караганда. Именно ошо кыз бала жетилген мезгилде оору башталып, жалат кылып баштайт. А вот бизде климакс деп коет, бул кандан калганда аял киши оору же азайып калышы мүмкүн, же такыр эле жоголуп кетиши мүмкүн. Ошолорда. Жакшы, оорунун пайда болуу себептерине токтолуп кетсеңиз да, жогорудагыдай эле ушул организмдин өзгөчөлүгүнөн улам ушундай болушу мүмкүнбү, же кандайдыр бир дагы башка себептерден улам адам бул мигрен оорусуна калып калышы мүмкүн? Жак, шакый оорусу бул тукум куйт деген маалыматтар бар. Бул деген 75-90% түзөт. Андан сырткары бул стресске көп кабылуу, эмоцияга көп алдыруу, тамакты туура эмес жегенден, кээ бирки суусундук ичимдиктерди ичкенден,
баш сөөктүн травмасынан келип чыгышы мүмкүн. Андан сырткары коштогон оорулары, бул күн ысыкта көбүрөөк жүрүү, жолдо көп жүрүү, командировка көп чыккан кишилер, ошондой эле кан басымы төмөн ылдый болуп турган факторлор болсо, анда булору көбүрөөк козгоп турат. Анан да айтып кетчү нерсе, бул көбүнчө тукум куйт деп айттым башында. Бул көбүрөөк эгерде энеси жактан баш оору болсо, шакыйна деп диагноз коюлуп, лечение алып, дары-дармек ичип турса, анда 50% ошо балдарына берилиши мүмкүн. Эгерде эркек киши тараптан болсо, 25%. Кокусунан ата-энеси экөөндө тең ошондой баш оору болсо, анда ал бир 70%-тан ашып кетет да. Ошо баш шакыйна болушу көбүрөөк ыктымал балдарында. Демек, сиздин айтууңузга караганда бул өнөкөт илдет, э? Өнөкөт илдет. Өнөкөт илдет. Анан өнөкөт илдет болсо, тукум куйт деп калдыңыз. Жаш балдардагы бул оору менен оорушу мүмкүн экен да? Жаш балдар арасында бул деле кездешет. Бул жаш балдардын арасында 2 жаштан баштап оорусу мүмкүн. Муну дагы медицинада ювенильный форма деп коет. Бул именно ошо жаш балдардын арасында кездешүүчү шакый. Бирок көбүнчө эле өзү негизинен кыз бала тооролуп, гормоналдык фону өзгөрүлүп, кан көрүп калганда, ошондо көбүнчө башталат. Көбүрөөк эле аял кишилерде, эркектерде бул азыраак. Жаш балдарда көбүнчө аз болгондуктан приступтардан көп боло бербейт. Жакшы. Азыркы убакытта дагы ушул мигрен болуп, ушул баш ооруп кайрылгандар көппү? Азыркы убакта кайрылгандар көп. Ушул күн ысыкта, тем более жакында бизде карантин болду, көбүрөөк стресске кагылышты биздин калкыбыз. Ошондон кийин кайрылгандар көбөйүп жатат. Дагы кандай факторлорго токтолот деңиз, шакыйды козгой турган? Шакыйды козгой тургандарга бул ошо остеохондроз биз баарыбыз билген. Ошо омуртка дарты, омуртка дарты. Баштын ошо хронический деп коет, бул ошо кан айлануусунун начарлыгы. Бул иштеген жумушу, себепке алсак, бул адамдар аз көп эле биздеги техника өнүп кетпеди. Компьютерде көп отурабыз, телефонду көп карайбыз. Ошолордун негизинде келип чыгат. Тамак ашыбыз баары эле химикат болуп калган үчүн ошону эле алсак, шоколаддар, сырдын кээ бирки түрлөрү, фастфуддар, ичимдиктерден алкоголдук ичимдиктер, вино, шампан, жаман адаттар, э? Ооба, ошолор. Эң чеккен да кичине фактор болуп калат. Чылым чеккен. Жакшы. Эгерде жаныңдагы жакын адамың далма ушул мигрен оорусуна кабылса, ага кантип биринчи жардам көрүш керек? Көрсөтсө болот, мисалы, шакый кармап калганда аябай катуу ооруйт эмеспи? Анда кыскача биринчи шакый жөнүндө да айта кетсем, шакыйды айтканымда көз тараптан баштап желке сөөгүнө чейин катуу оорутат. Оору аябай чыдабай турган болот. Андан сырткары адамдын жүрөгү айланат, кусуп жибериши мүмкүн. Көздөрү күндөн кичине талып, кулактары бүтүп, кээ бирде баш айлануусу мүмкүн. Ошого байланыштуу адамды көбүрөөк караңгы, күңүрт жерде жаткызып, ошо мүмкүн болсо көп кыжаалат кылбай, тынч эмеде жатканы жакшы. Андан сырткары муздак душта жакшы жардам берет. Аны көбү колдонушат. Анан бутка баночкаларды кылышат жылуу суу менен. Анын байланышы бул бутка суу кылганда баштагы кан көбүрөөк бутка ылдый түшөт да, ошол себептен кичине жеңилдик болот. Анан шакый менен ооруган кишилер өзү жардам көбүрөөк дары-дармек жанында салып жүрөт. Ошол дарылардын жардамы менен кичине басаңдатса болот. Эгерде такыр эле болбосо жыйынтык, анда дарыгерге кайрылганы зарыл. Жакшы. Саламатсыздарбы? Физикалык жумуш жасаганымда дейт, дем жетишпегендей болуп энтигип калам дейт. Ошол эле учурда ошондой деп суроо бериптир да, эмне үчүн бул башка байланышы барбы? Бул башка байланышы бар. Себеп дегенде именно физикалык кыймыл кылганда, катуу оор жумуш кылганда адамдын баш оорусу күчөшү мүмкүн. Бул ошол эле шакыйдын признагы болушу мүмкүн. Ошол эле кан аздуулуктун, ошол эле баш сөөктүн ичиндеги давлениянын, башта омуртканын өзгөрүшү негизинде болгон илдеттер. Кошумча суроо ошого эле капалансам дагы ушундай болот дептир. Капалансам дегенде капаланганда бул көп эле шакый деле ошондон козголот. Биз капа болгондо көбүрөөк головной боль, напряжение деп коет, баштын чыңалуусу келип чыгат. То есть себептен биз кыжаалат болгондо кан тамыры ичкери кетет. Ошондо башка кан жакшы жетпей, кычкылтек жетпей, ошол негизинде оорушу мүмкүн. Ошол анан дагы бир эмеси кан аздуулукту текшерип коюш керек. Аял кишисинде бул көп кездешет. Кан аздуулук, кээ бирки заттардын жетишсиздиги, анан туура эмес тамактануу.
Жакшы. Бул илдеттин алдын алсак болобу? Мисалы, тукум коет деп калдыңыз го. Биздин атабыз, апабыз эгерде ушул илдет менен ооруй турган болсо, анан биз оорубаганга аракет жасайбыз да. Эмне кылсак болот? Кантип оорунун алдын алабыз? Оорунун алдын алуу үчүн биринчиден стресске көп алдырбоо керек. Өзүбүздүн эмоционалдык сферабызды жакшыраак бекемдешибиз керек. Жумушубуз убагында бүтүп, убагында эс алуу керек. Себеп бул түнкү уйку башы менен эс алганы бир убакыт болот. Анан жеген тамагыбызды тандашыбыз керек, кичине спорт менен көбүрөөк машыгуу зарыл. Бунун арасында ошо чөмүлүү аябай жакшы кан айланууну жакшыртат. Кандай сопутствующий заболеваниялар болсо, ошолорду алдын алыш керек да негизи. Саламатсыздарбы? Мен сыртка чыгып келсем эле дейт, башым ооруп, ушундай кармап жатып калам дейт. Анан ошол учурда дейт, ушул көзүмдүн көрүүсү да начарлап кетет дейт да, башымды көтөрө албай калам дейт. Жашым 50дө деп калтырыптыр да. Эмне кылыш керек? Кандай жардам бересиз? Эгерде башыңыз күн ысыкка чыкканда, эшикке чыкканда ооруса, көздөрүңүз агыса, анда сөзсүз баштын сөөгү ичиндеги бизде черепное давление деп коет. Ошону текшерип, бир сыра текшерүүдөн өтүш керек. Кан тамыр кандай болуп атат, кан айлануу, моюндагы остеохондроздор кандай болуп атат. Ошолорду текшерип, алдын алууга аракет жасаш керек да. Көбүнчө эле ушул баш ооруу күн ысыкта козгогону бизде азыркы жай убагында көбүнчө ошо черепное давлениялар болуп атат. Бул ошо көптөгөн травмадан келип чыккан, баштын сөөгүн доо кеткенинен, кыжалачылыктан келген себептер менен көп кайрылышкандар болуп атат да. Саламатсыздарбы? Менин дагы башым бат-баттан ооруп турат дейт. Анан сөзсүз түрдө жанымда дейт ушул ооруну калтыруучу дары болот дейт да. Канткенде мен дары ичпей каламын деген суроону калтырыптыр. Ар бир баш оорунун өзүнүн себептери болот да. Ал себепти жакшылап текшериш үчүн ошол бейтап өзүнүн организмине көбүрөөк көңүл буруш керек. Убагында керектүү текшерүүлөрдөн өтүп туруш керек. Анан ал текшерүүдөн өткөндөн кийин керектүү лечение дарылоо жазылып берет да, лечениеч. Ошону алып, режимди соблюдать этип, 6 айда бир көрүнүп турса, ошонун негизинде баш ооруна арылса болот. Көптөн көп иштеп, жумушка урунуп коюп, дарыларын пропускать этип ичпей койсо, анда жыйынтык бир аз кыйыныраак болуп калат да. Саламатсыздарбы? Жашым 45-те. Мен дарыгерге кайрылып, неврологдон ар 6 айда дарыланып турам дейт. Анан дарыланбасам башым ооруйт дейт. Мага диагнозду дейт, ушул кан айлануу, башта кан айлануу начар деп койду дейт. Ошондон улам дейт, ар 6 айда алам. Эмне ушул оорудан таптакыр кутулсам болобу, мүмкүнчүлүк барбы деген суроо калтырыптыр. Жашы канчада экен жаспактар? 45-те. 45-те. Кандайча ушул оорудан таптакыр кутулса болот? Ушул боюнча кеңеш берсеңиз. Бүгүнкү күндө медицина дагы улам барган сайын өнүгүп баратат эмеспи? Ооба, азыр баш оорунун түрү аябай көп, мен айтып кеткендей, алар да бөлүнөт. Анан баш ооруну бир жолу жок кылып коюш кыйын. Себеп дегенде ал хронический формага өтүп калат көбүнүкү. Ал именно ошо өзүнө күч келтирип, козгоочу факторлор таасир эткенде козгоп калат. Ошол убакта туура жардам көрсөтсөк, ошо оорунун аралыгы бир аз алысташы мүмкүн, бир аз азайышы мүмкүн. Ошонун негизинде бир аз жашоонун кандай десек, шартын кичине оңдосок болот да. Ошол анан бир жолу арылып кетиш кыйыныраак. Анан себептерин көрүш керек. Эмне себептен болуп атат? Может, башта шишик бардыр, может, кан басым кичинен көтөрүлүп турат. Ошолорду да калыбына түшүрүп алсак, обобщенно карасак, жакшы жыйынтык болот. Жакшы. Саламатсыздарбы дейт, мен китеп окуганда дейт, башым дейт, мындай желке жагыма тартып дейт, ооруйт дейт. Эмне кылышым керек деген суроо. Бул үчүн эми кээ бирде ошо китеп карап окуганда бул көбүрөөк көз айланасында булчуңдар болот. Ошо биз китепти көп карап, көбүрөөк нагрузка берип койсок, ошо булчуңдар бир аз чыңалып, кан тамырларды кысып калат да. Ал көбүрөөк эле көрүүсү начар, таккан көз айнегин туура эмес тандаган кишилер болот. Ошону калыбына келтирсе, могу кичине коюп жиберет да оорулары. Көзгө нагрузка азайып, анан баш ооруу көбүнчө болбойт. Аны окуганда да кээ бир убакта туура эс алып, анан кийин окуп улантыш керек.
Демек убак менен эс алып турган дурус. Убак эс алуу дурус. Ошол таккан көз айнеги болсо, ошону бир аз подбор кылып, дайыма коррекция кылып туруш керек да. Ай сайын текшертип. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен маңдайым жана чекемден ооруйт дейт башым дейт. Бул дагы ушул мигрендин белгисиби деген суроо калды. Мен анда шакый жөнүндө, клиникасы жөнүндө айтып кетсем, дагы бир сыйра. Шакыйдын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бар. Бул ооруганда баш, чыкый, көз тарап, желке сөөк, маңдай ошолор кошулуп именно бир бөлүгү ооруйт. Эки тарап эмес, бир тарап ооруйт. Ошол себептен андан сырткары бул көздүн күнгө, кулактын кээ бирки ызы чуу эмелери көтөрө албай, ошондой болгондор коштоп жүрөт. Эгерде сизде ошондой белгилер болсо, анда келип бир сыра текшерилиш керек. Ошондон кийин гана туура дартты аныктоого болот да, диагноз коюгач. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайм дейт. Мен олтуруп дейт, ушул бат дароо турганымда дейт ордундан дейт, башым ооруп, башым айланып кетет. Анан ошол эле учурда көзүмдүн көрүүсү дагы начарлайт. Эмне себептен деген суроо бар. Бул көбүнчө эле азыркы айткан белгилер бул ошо моюндун остеохондрозунан келип чыккандар болот. Бизде буну цервикокраниалгия деп коебуз. Ошо моюндан кеткен чоң кан тамырлар бир аз кысылганда кан башка жакшы жетпей, баш айланып кетиши мүмкүн, көз караңгылашы мүмкүн, кулак бүтүп, укпай да калышы мүмкүн да, бир секундта убактаргачы. Ошондон келип чыгат. Жакшы, ушул моюнда остеохондроз болгондон улам жана омурткада грыжа болгондо ушул баш ооруйт деген маалыматты мен окуп калдым да. Ушул учурда кандай көнүгүүлөрдү сунуштайт элеңиз? Үй шартында ушул моюнга кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасап, деле ушул оорунун кутулсак болобу, ооруну жок кылсак болобу, ушул боюнча айтып берсеңиз. Остеохондрозду алдын алса болот. Бул ошо дайыма өзүнүн гимнастикасы болот. Булардын да түрү болуп бөлүнөт, бир-эки түрлөрү. Аларды азыр көрсөтүп берейин десем, убакыт көбүрөөк кетет. Анан ошо гимнастикаларды калтырбай, күнүнө 2 маал жасап турса, эртели кеч түштөн кийин, анан туура отуруп, компьютерди көп карабай, ошолорду соблюдать этсе, анан керектүү 1-2 майстарын коюп, спорт менен машыкса, ошондо алдын алса болот остеохондроздун. Жакшы, анан моюнга же болбосо башка укалуу дагы бул баш ооруга жардам береби? Баш ооруга бул жардам берет. Бул көптөгөн баш ооруларга аябай жакшы жардам берет. Себеп дегенде бул моюнда, моюн айланасындагы булчуңдарды бошотуп, кан айланууну жакшыртып коет. Ошол себептен массажды биз көбүнчө кошумча кылып жасайбыз, дары-дармекке кошуп. Жыйынтыктан жакшы болот, анан бейтапка дагы жеңилдик тезирээк келет да. Ошол себептен. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мигрен, шакый илдети жөнүндө маалымат берип жаткан кирбезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келди. Алардын бирөөсү: саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Мен башымдын жарым ооруйт дейт, анан сайгылашып ооруйт дейт. Кээде дейт тишим ооругандай болуп ооруп кетет дейт. Анан стоматологко кайрылсам дейт, бул бизден эмес, невропатологко кайрыл деп сунуштады. Анан неврологторго барсам, алар так диагноз кое албай жатат. Эмне кылсам болот деген суроо калтырыптыр. Сурооңуз үчүн рахмат. Бул сиздин тиштериңиз ооруганын себеби бул өзү бетте тройничный нерв деп бир нерв бар. Анын өзүнүн 3 бет деп коет, бөлүкчөлөрү болот да. Ал ошол шамалдаганына жараша оору ар тарапка өзү берет, оорусу таралат. Анан бунун себеби ошо нервдин шамалдашы болушу мүмкүн. Бул көбүнчө эле тиштин оорусуна окшоп ооруйт. Көбүнчө стоматологко барышып тиштерин жулдуруп салышат, билбестен изденип көп эмен кылып коюшат да. Буну тастыкташ үчүн көбүнчө башты бир сыра текшеребиз. Себеби бул оорунун пайда болушуна баштагы өзгөрүштөр болушу мүмкүн, кан тамырдын өзгөрүшү мүмкүн, баш мээнин ичиндеги кичине ишикчелер пайда болуп калышы мүмкүн. Ошону тактап көрүп, анан жыйынтыгында ушул диагнозду биз коебуз. Анан бунун да өзгөчөлүктөрү, бул оору өзүнүн белгилери болот. Бул кыска убакта сайышып, зырпылдап ооруйт.
Анан бул оору күчөгөндө вот тамак жегенде, ошо жак менен чайнасаңыз, муздак тегенде же жуунуп чыгып кичине шамалдап калсаңыз, башты жууганда моюн муздап калса, ошондо козгойт көбүнчө. Ошолорду дагы карап көңүл буруш керек. Эгерде такыр эле диагноз боюнча кыйынчылык болуп атса, биздин клиникага кайрылса болот. Биз көбүрөөк көңүл буруп, тактап, жардам беришке аракет кылабыз. Саламатсыздарбы? Менин жолдошум дейт, ысыкта жүргөндө дейт. Анан узак жолго машина айдаганда дейт, башы чыдатпай ооруйт дейт. Анан ооруну басуучу дары-дармектерди ичсе дагы эч кандай жардам бербейт. Эмне кылсак болот деген суроо. Негизи баш оорунун түрү бар. Бул абусуздук деп коет да. Бул деген дары-дармекти көп ичкенден келип чыккан баш оору. Бизде кыргыздарда көбүнчө баш ооруганда дайыма цитрамон же тримол деген дарыларды тынбай такай иче беришет. Ошо дарыларды көп ичкенде дагы өзүнчө өзгөчө баш оору пайда болуп калат. Анын себебин билиш үчүн ошо ичкен дарыларын токтотуп, ичине кан айланууну жакшыртып, моюн омурткаларын бир сыра текшерип, анан баштын ичиндеги давлениясын көрүш керек. Сөзсүз. Саламатсыздарбы? Жашым 45-те дейт. Менин башым ооруганда дейт, аябай катуу ооруйт дейт. Шакыйым кармап калат дейт, жумасына 1-2 жолу дейт. Бул бейтап эмне кылыш керек? 1-2 жолу болсо бул көп го? Өзү негизинен бул шакый как приступ сыяктуу кетет. Цитрамон ичем дейт, анан парацетамол да ичет экен. Бизде жана шакыйдын лечениясында өзү 5-6 тайпа дарылар бар да. Ошону биз шакыйдын кармаганына жараша, оорунун күчүнө жараша биз жазабыз. Эгерде биринчи группа ошо биздин азыркы суроо берген кишибиз цитрамон, аналгендер кирет ошо катары тайпагачы. Эгерде ал тайпа жакшы жардам бербесе, экинчи тайпага өтүш керек да. Ал ошентип подбор кылып, анан кийин тандап беребиз. Өзү негизинен триптан деп коет. Ошондой группа бар. Бул группа көбүнчө шакый оорусуна көп жазылат. Ошонун жыйынтыгы көбүрөөк болот. Баш оорусу бир аз алыстап, аралы көбүрөөк болуп, ошентип калат да, бат-бат кармабайчы. Ошол андан кийин эгерде өзүнүн жумушуна карап көрүш керек. Кандай десе көп кыжаалат болуп, ошо шарттарыны козгой турган факторлор көп болсо, ошолорду кичине азайтышка, кичине өзүнүн жашоо ритмин кичине өзгөртүшкө, кичине басым жасап көрүш керек да. Ошонун негизинде деле баш оору кичине азайып, жеңилдеп калат. Анан дарыларды ошо мен айткандай тайпасы менен тандап подбор кылыш керек. Анын үчүн дарыгерге сөз кайрылыш керек. Анан дарыгерге кайрылсам ушул эле суроонун уланысы ушул дарылайт дейт, анан ал убактылуу эле дейт да. Кайсы бир убакыт өткөндөн кийин кайра эле ооруп атат дейт да. Негизи биз ушул дарттан кутулабызбы, шакыйдан биротоло сакайса болобу деген суроого кандай келет? Шакый оорусунан негизде 100% айыгып кеткен киши жок. Себеп дегенде бул приступ деп атабыз, козгоп турчу оору. Бул өмүр бою, то есть өмүрүнүн аягына чейин кармабай коюп, лечение ушундай дарылоо мүмкүн эмес көбүнчө. Бул практика жүзүндө деле жок. Бул ошо дары-дармектердин, кичине физиопроцедуралардын жардамы менен ошо приступтун арасыны кичине узартып бере алабыз. Көп убакыт кармабай жүрүшүнө кичине жардам беришибиз мүмкүн да. Андан сырткары айтып кетчү нерсем бул аял кишилерге байланыштуу. Аял кишилерде баш оору көп кездешет да. Анан ошо баш оорунун калып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк бар, көбүнчө кандан калганда. Кандан калганда көбүнөн угабыз, шакыйым калып кетти, оорум азайып калды деген. Жакшы. Саламатсыздарбы? Башым ооруганда деле көзүм кызарып чыгат дейт. Эмне кылсам болот? Сиздерге кайрылсам болобу? Дарегиңиздерди, анан телефон номерди айтып койсоңуз. Сурооңуз үчүн рахмат. Бул жерде дагы караш керек, көзүңүз экөө тең кызарабы же бир тарап кызарабы? Ошолорду бир аз тактасак, эгерде бир көз кызарып, кичине көз жаш агып, башыңыз бир тарабы катуураак ооруса, анда бул көбүрөөк кластердик баш ооруга кирип калат да. Ошолорду кичине тактап эме кылыш үчүн бизге кайрылсаңыз болот. Биздин адресибиз микрорайон Анар, Абдыкадыров көчөсү. Телефон номерибиз сотовый берсек, 779 43 82 52. Күнү түнү жооп беришет, чалсаңыздар болот, кайрылсаңыздар. Жакшы. Сөзсүз түрдө сиз кеңешиңиз бересиз, э? Албетте. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Балам 16 жашта дейт.
внутричерепное давление деп диагноз койгон дейт. Анан бир аз кекештенип сүйлөйт дейт. Анан ушул илдеттен таптакыр кутулсак болобу деген суроо калтыптыр. Так, черепное давление бул көбүнчө эле ошо баштын убагында алган травмасынан келип чыгат. Бул деген ошо баштын ичинде боштуктарда нормада суу бөлүнүп чыгат да. Ошол суу бир аз көбөйүп, баш мээни кысканда башты оору күчөп, ошо черепное давление деген симптомдор чыгып баштайт. Анан буну жок кылыш үчүн убагында 6 айда бир өзү лечение алып туруш керек. 3 жыл, 4 жыл катар. Анан кийин күн ысыкта көп чыкпай, оору жумуш кылбай, ошентип өзүн этияттап карап жүрсө жакшы жүрө берет. Так, андан кандай деп эме кылды? Ошол эле. Ошол кийинки суроо, саламатсыздарбы дейт. Менин башым дейт кичине суук болуп калса дейт. Анан башымды жууп эле ошол баш кийим кийбей жатып калсам дейт, ооруйт дейт. Эмне үчүн деген суроо алды. Бул оору көбүнчө жана баш мээнин сыртында бизде могул тери катмарыбызда көптөгөн нервтер болот да, негизи арасындачы. Ошо нервтер кээ биркилери бир аз поверхностно жайгашкан, кээ биркилери глубоко жайгашкан. Ошолор бир аз шамалдап калса, суукка алынып калса, ошолор ооруй турган болуп калат да, кээ бирки убакта учурда. Ошондуктан көбүнчө башты жуугандан кийин убагында кургатып, шамал суук алдырбай этияттап жүргөн оң болот. Себеп бул бир козгосо кийин хронический формага өтүп калып кетиши мүмкүн да, калыптанып калышы мүмкүн. Ошого улай эле, мисалы жаштар бүгүнкү күндө башын жууп анан сыртка чыгып кетет да. Өзү негизи башты жуугандан кийин канча убакыттан кийин ушул сыртка чыккан дурус? Башты жуугандан кийин, баш жууганда бул баштын кан тамырлары бир аз кеңейип, клеткалар ачылып, порасы бир аз сырткы факторлорго көбүрөөк туруксуз болуп калат да. Ошол себептен башты жуугандан кийин 1 саат, 2 саат жакшы кургатып, чачтарды нымдуу кылбай чыккан оң болот өзүчө. 1-2 саат. Айрым бир маалыматтарга карай турган болсок, дал ушул биз сөз кылып жаткан баш ооруга же болбосо мигрен илдетине ушул айыл жергесине караганда шаар жеринин тургундары көп чалдыгат экен да. Эмне үчүн? Бул айтканыңыз туура. Себеп дегенде айыл жергесинде, то есть шаар жергесинде биздин жашоочулар көбүрөөк стресске туруксуз болот да, көбүрөөк жумуштары кичине напряженный болот, убагында тамактана калышпайт, алкоголдук ичимдиктер көбүрөөк ичилет. Биздин ритм жашообуз бир аз башкачараак да. Андан сырткары уйку жакшы болбойт, кээ бирде көбүрөөк иштеп калабыз. Кофелерди, кофеин деп коет, ошолор көп ичилип калат. Ошолордон себеп болуп көбүрөөк оорушу мүмкүн негизи. Айыл жергесинде тынч, анча кызычуу жок, таза аба, ритм жашоосу бир аз кандай десек медленно кетет да. Ошол себептен деле айылда азыраак, айылдан ичимдиктер бир аз азыраак ичилет болуш керек бизге карагандачы. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин суроома жооп берсеңиз дейт. Желкем дейт, артыма тартып ооруйт дейт. Эмне себептен деген суроо алып. Желкеңиз артка тартып ооруганы бул көбүнчө эле ошо моюндан болушу мүмкүн. Себеп дегенде моюнда жана айтып кеткендей эле токтолгондо остеохондроз деп атабыз. Остеохондроз дегенде бизде кыргыз элибиз көп көңүл бурбайт. Бул дагы барган сайын өзү ошо жандагы нервтерди, кан тамырларды көбүрөөк кысып, булчуңдар чыңалып калат дагы. Ошо барган сайын көп мындай кандай десек постоянно баш ооруга алып келет да. Ошондуктан остеохондроздун, туура осанканын ошолорду эме кылып алдын алууга аракет кылыш керек. Жакшы, саламатсыздарбы? Башымдын сол тарабы дейт, желкеме тартып ооруйт дейт. Анан бүгүнкү күндө дейт, дуабит деген витамин ичип жатканмын дейт. Анан бул баш оорумду да сакайтабы? Анын кандай пайдасы бар деген суроо калтырды да. Дуабит деген бул кандай десек, бул витаминдик комплекс кирет, ичинде өзү микроэлементтери болот. Бул көбүнчө эле ошо организмди бир аз күчкө толтуруп, кубат берип, зат алмашууну жакшыртууга жазабыз. Бул баш ооруга көбүнчө анча таасир бербейт. Анын дарылоосу бир аз башкачараак кетет да. Жакшы. Дарылоо ыкмасы жөнүндө айтып берсеңиз, ушул шакыйды кантип дарылайсыздар бүгүнкү күндө? Дарылоо ыкмасы дагы улам барган сайын, күн өткөн сайын мисалы өзгөрүп турса керек. Ооба, шакый боюнча лечение дарылоосу азыр ошо жана айтып кеткендей эле өзүнүн дары-дармектери болот. Ошо дары-дармектер аларды топторго бөлүнөт. 4-5 топко бөлүнөт. Ошол топту биз баштын оорусунун деңгээлине карата жазып беребиз да. Эгерде биринчи тайпага такыр жыйынтык болбосо экинчисине өтөбүз. Экинчисине болбосо үчүнчү
тайпага өтүп лечение кылабыз. Анан азыр профилактикасында ботулинотоксин деп да кошуп баштады. Анын жыйынтыгы да көбүрөөк жакшы болуп атат. Ошону азыр көбүнчө колдонуп баштап атышат да бизде да мамлекеттечи. Анан шакыйды бул козгой турган факторлорду эгерде азайтса адам, ошо спровоцирующий фактор деп коюп атабыз, ошолордун алдын алып, азайтып, өзү да аракет кылса, бул илдеттен жеңил чыгып кетиши мүмкүн да. Анан көп эле өзү оорусун билген үчүн, кандай башталышын билген үчүн дарысын дайыма жанына салып жүрүшөт. Ошонун убагында башталайын дегенде ичип алса, оорусу жеңилирээк өтөт көбүнүкүчү. Анан дагы айтып кетчү нерсе, могу шакый өзү негизинен эки кандай десе түрү болот да. Бул аурасы бар, аурасы жок. Аурасы болгондо киши өзү билип калат оору башталайын дегенин. Бул көбүрөөк эснеп, шай кетип, тамакка аппетит түшүп, ичине уйкусурап, кулактары шыңылдап, көздөрү караңгылашып, ошондой болгону бул аура деп коет. Ошо көбүнчө эле 30% аура кездешет. Ошондой белгилер болгондо бейтаптар дарыларын ичип, убагында өзүнө жардам көрсөтө алышат. Саламатсыздарбы, кишечниктин илдети дагы дейт, башты оорутабы дейт, башым ооруп дейт, башымды көтөрө албай калам, эмне кылышым керек деген суроо. Эми азыр мындай карасак, организм адам баласынын организми бир толук бир система сыяктуу болуп эсептелинет. Ошондуктан бир жерде бир өзгөрүш болсо, анда ал экинчи жака да таасир этет. Ошондуктан өзүбүздү эhtияттап, жакшы кароого аракет кылышыбыз керек да. Саламатсыздарбы, жеңем 29 жашта дейт, башы дейт ооруганда дейт көзүн ача албай калат, анан башын көтөрө албай калат дейт да. Эмне кылса болот, кандай кеңеш бересиз деген суроону калтырдым. Так, эми азырден бейтапты көрбөй айтуу кыйын. Убакыт сааты болсо, анда биздин клиникага кайрылса, шашпай баарыны тактап көрүп, диагнозун аныктап, керектүү дарылоосун жазып бермекпиз да. Ошо бизге 10 кайрылыңыздар. күндүк дарылоо дагы бул жетиштүүбү же кошумча дарылоого туура келеби? Жок, 10 күн дарылоо эми бул деген ошол убакта күчөгөн мезгилде белгилерди бир аз төмөндөтүүгө жардам берет. Негизинен бул ооруну бир көбүрөөк убакыт, 1 айлап, 2 айда, 3 айлап жазып берген дарыларыбыз болот да. Бул барып өзгөрүш кеткен нерселерди калыбына келтиришке жардам берет. 10 күндүк лечение менен 100% жакшырып кетиши кыйын. Андан кийин да көзөмөл керек, дары-дармек керек. Демек, бул детке кабылгандар дайыма сиздердин көзөмөлүңүздөрдө, сиздердин кеңешиңиздерди угуп, анан өзүнү жакшы карап жүргөн дурус экен, э? Жакшы, саламатсыздарбы, 63 жаштамын дейт, башымдан жаракат алганмын, ошондон улам дейт, башым сайгылашып ооруйт, анан бир колумду дагы көтөрө албай атам дейт. Эмне кылсам болот деген суроону калтырдым. Так, бул көбүнчө кайра эле кайталангым келген жок, бирок айтышым керек болуп атат. Жаракат алсаңыз көбүрөөк баштын сайышып, кичине катуураак оорушу, бул ошол травмадан кийинки давление болушу мүмкүн. Сөөк ичиндеги давлениянын козголушу. Колго берген себеби бул ошол эле моюндун омурткаларынын өзгөрүшү, нерв кан тамырларынын кысылышы. Канчалык ошол нерв кан тамыр кысылса, кол чымырап, уктап калгандай болуп, күчү кетип, муздап, ошондой белгилери болот да. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы, ысык чай ичпей койсом эле башым ооруйт дейт. Эмне үчүн? Чындыгында биздин чоң ата чоң энелерибиз, көптөгөн ага эжелерибиз ушул ысык чай ичеличи, кара чай ичеличи, көк чай ичеличи башыбыз ооруп кетти деген ушундай айтышат да. Ысык чай ичүү деген бул туура. Бул эл арасында да көп айтылып келет. Ысык чай ичкенден бул өзүнүн бир механизми бар. Биз ысык чай ичкенибизде именно биздеги теплообмен жакшы жүрүп баштайт да. Ысык чай киргенде кан тамыр кеңейет, кандын жүгүрүүсү тездейт, ортосундагы зат алмашы күчөп, ошонун негизинде баш оор азайып, жеңилдеп калышы мүмкүн. Ошол эле мисалга муздак сууну келтирсек, пример, муздак ичимдик ичсек, муздак чай ичсек, бул организмге түшкөндө бир аз кан тамырды ичкертет да. Ичкергенде көбүрөөк убакыт кетип калат. Кичине баш оору басаңдаганга, организм керексиз нерсе, жылуулукту бөлүп чыкканга убакыт кетип калат. Ошондуктан көбүнчө ысык чай көп жардам берет да. Жакшы, саламатсыздарбы, кичинекейимде дейт, жыгылганмын дейт, азыр башым аябай катуу ооруйт дейт. Катуу ооруганда дейт, азыр 22 жаштамын. Мурдумдан, оң мурдумдан дейт, кара кан чыгат дейт да. Ошол дагы улай эле дагы бир суроо, ушул башым катуу ооруп турат дейт, ооруганда эле мурдум канай берет. Эмне үчүн деген суроо калтырыпты да. Так, ошол эле травма деп атат.
Травма көбүнчө жаш курактагы балдар травма алат, себеп дегенде булар көбүрөөк урунуп калат. Ошол себептен көңүл бурулбай да калып кетет да, бул лечениясын толук дарылоосун албай калышат. Бул травма өзү көптөгөн убакыт өткөндөн кийин өзүн акырын билдире баштайт. Себеби биздин жалпы организм жаш өткөн сайын кичине кубатын жоготот да. Мурдунан кан кеткен себеби ошол эле кан тамырлардын ички мурун көңдөйүнүн ичиндеги кан тамырларынын проницаемость деп коет да, кандай десек, сырткы чел кабыгы бир аз тонкий болуп калганда, баш катуу ооруп, давление көтөрүлгөндө кан тамыр жарылып кетет. Ошол себептен мурду канашы мүмкүн. Мурду канаганда көбү бир аз жеңилдеп калдым деп да айтышат. Ошо Коркунучтуу эмеспи? Бул албетте кайрылыш керек, көрүнүш керек. Себеп дегенде эгерде мурун көңдөйүнүн ичиндеги кан тамыры ичкерип, кичине доо кеткен болсо, анын дарылоосу бир аз башкачараак болот. Анан баштын ичиндеги баш мээнин көрүш керек. Эч кандай өзгөрүш болуп кетпедиби, кан айлануу кантип калды, давлениясы көтөрүлбөдүбү. Ошону канчалык өзүнүн көңүл жакшы бурса, келечекте ошо баш оорусу азайып, кичине айыгууга мүмкүнчүлүк көбөйүп калат да. Көптөгөн суроолор башым ооруганда дейт, кускум келет деген суроону калтырып да. Биз могу шакыйна деп бүгүнкү теманын эмесине дагы белгилеринин бири бул жүрөк айлануу, кусуу болуп калат да. Көңүл айлануу. Көңүл айланып, ооба. Бул себеби бул баш ооруган мезгилде именно ашказанда стаз деп коет да, застой болуп калат. Ошол себептен кайра жеген тамагы көңүл айланып кускусу келет. Анан көбүнчө эле бул кусканда баш оору бир аз убакытка жеңилдеп калат. Бул көбүрөөк шакыйнада болот, ошо мигренде бизде черепное давление деп коет, баш сөөгүнүн давлениясында болот. Анан кээ бир убакта кластерная головная боль деп да коет. Кээ бир убакта учурда ушул баш ооруда кездешет. Жакшы, көптөгөн суроолор келди. Дагы бир рет уюлдук телефонуңузду айтып койсоңуз, көрүүчүлөр сөзсүз түрдө сизге кайрылам, ушул дагы кеңеш угайын деп жатышат да. Мен дайым бир жолу өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен атым Айжамал Туленбаева. Мен Эралов клиникасында, Оштогу бир клиникаларда эмгектенип келем. Өзүм невролог функционалист болуп иштейм. Менин ошо телефон номерлерин айта кетсем, анда 76 менен 43 82 52. Ошол телефонго байланышып, көрүнгөн келсеңиздер болот. Колдон келишинче карап, дарылоого аракет кылабыз. Жакшы, сизге рахмат айтабыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Жакшы маалыматтарды жалпы теле көрүүчүлөргө, анан бизге кайрылгандарга айтып өттүңүз. Ишиңизде ийгиликтер болсун, оорубаңыз. Силерге да терең ыраазычылык билдиргим келет. Ошо чакырып убакыт бөлүп, кичине маалымат бергенге мүмкүнчүлүк бердиңиздер. Анан жалпы теле көрүүчүлөр, сиздерде ден соолугуңуздар чың болсун, оорубаңыздар. Аманчылыкта көрүшөлү. Ушун менен Билим жана Илим каналынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.